Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин Мурас теле студиясы амандашып турат. Биздин студияда жаңыдан кеп куржун аталышындагы берүү өз ишин баштады. Биз бул берүүдө атайын коноктор менен белгилүү инсандар жана тажрыйбалуу мугалимдер менен маек курабыз. Ал эми мен азыр бүгүнкү студиябыздын алгачкы коногу менен тааныштырайын. Ал инсан үлгүлүү жетекчи, мыкты устат, педагогика илимдеринин доктору, профессор жана учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Зулуев Бекмурза Бекболотович. Саламатсыз багай. Саламатчылык. Биздин студияга кош келипсиз. Агай, быйылкы жаңы окуу жылын кандай дем менен баштадыңыз? Дегенде эле ректорлордун дүйнөлүк форуму болду окшойт. Ошол боюнча кыскача токтолсоңуз. Быйылкы 22-23 жаңы окуу жылы жаңы дем, жаңы күч менен баштадык. Муну өзүңүздөр билесиздер, билим берүү министри Алмаз Бейшеналиев ушу жаңы окуу жылынын алдында ушул Бишкекте бүткүл дүйнөлүк ректорлордун форуму менен баштадык. Себебинде бул форумда дүйнөнүн 70-ке жакын мамлекетинен ректорлор келип, алар менен кызматташуу, Кыргызстандагы окуу жайлардагы болуп аткан алгылыктуу иштер менен алар таанышып, аларда болуп аткан ийгиликтер менен биз таанышып, келечек пландарды талкуулап, ал чет өлкөдөн келген биздин кесиптештер менен атайын жолугушууларды уюштуруп, келишимдерди түзгөнгө жетиштик. Ошондуктан быйылкы 2022-23 окуу жылында дагы атайын биздин окуу жайда дагы өзүбүздүн жаңыча пландарыбыз бар. Ошол пландын негизинде ушу жаңы дем, жаңы күч менен баштайлы деп отурабыз. Жакшы агай, ал эми соңку жылдары мугалимдердин маянасы көтөрүлүп, ал менен кошо аброю дагы жогорулап бара жатканы сезилет да. Буга деген дал ушул ректорлордун дүйнөлүк форуму биринчи жолу өттү Кыргызстанда. Жана мамлекет дагы акыркы учурларда мугалимдерге басым жасап, аларга көңүл жакшы, өзгөчө көңүл буруп атат. Дал ушул жерде мындай суроо туулат агай. Айлык маяны жогорулагандан кийин суроо талап көчөп кетти педагогикалык адистиктерге жана мугалимдик ишкердикечи. Айтсаңыз, мугалимдин баркы акча менен бааланабы? Албетте, мына акыркы 30 жыл ичинде мына мамлекетибиз тарабынан, өзгөчө президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан, өкмөт башчыбыз Акылбек Үсөнбекович тарабынан дегеле быйыл абдан жакшы мугалимдерге стимул катарында айлык акыны көтөрүү, кадыр баркты көтөрүү боюнча абдан чоң кадамдар жасалды. Ошо менен биргеле, кадамдар менен биргеле бул жоопкерчилик дагы мугалимдер үчүн абдан жогору деп ойлойм. Менин оюм боюнча бул мугалимдин кадыр баркы, мугалимдин иши бул акча менен өлчөнбөш керек. Бул мугалимдик кесипти ар бир адам эле ээ боло бербейт, жана тандай бербейт. Баланы сүйгөн, балага жан дүйнөсү менен берилген, балдарга ушул жакшылыктын, билимдин, тарбиянын үрөөнүн себебин деген гана адам мугалим боло алат. Бирок быйылкы жылы мына ошол айлык акынын көтөрүлүшү, коомчулуктун мугалимдерге болгон жакшы пикирлеринин пайда болушу, мен ойлойм быйылкы окуу жылындагы педагогикалык адистерге тапшырып аткан абитуриенттерден байкасак болот. Буга чейин 300дөн ашкан балдар негедир мындай өтө популярдуу деген адистерге тапшыра турган болсо, быйылкы жылы башталгыч класстык мугалимдигине, тарых адистигине, англис тил адистигине, кыргыз тил адистигине эң чоң балдардын келиши демек мугалимдик кесиптин ардактуу экендигин, мугалимдик кесипке коомдо канчалык орду чоң экендигин жана мамлекет дайыма кам көрөт экендигин билип, биздин жарандарыбыз, биздин келечек ээси болом деген биздин абитуриенттерибиздин келгенди дагы бул мугалимдик кесиптин булам жогору экендигин жана жоопкерчилик өтө маанилүү экендигин көрсөтүп турат. Ошондуктан мен каалайт элем, ушул быйылкы келген тегеле мугалимдик адистикти тандаган ар бир кыргыз жараны айлык үчүн эмес, жок, келечектеги мыкты жаштарды тарбиялаш керек экендиги жана коом мугалимге байланыштуу экендигин билишсе, бул абдан жакшы болмок. Ал эми агай, кепти окуу жайга буралы. Дал ушул окуу жайдын өнүгүү тенденциясы ал жердеги иштеп жаткан кадрлардан түздөн-түз көз каранды да. Дал ушул келечек
бир өнүккөндөргө сүйрөп бара жаткан кадр маселеси биздин окуу жайда кандай? Деги эле аларды кабыл алуу ошентипи кандай тарызда жүрөт? Албетте, коомдо мугалимге болгон, кесипке болгон ар кандай түрдүү пикирлер бар. Ошону менен бирге эле окуу жайлар ортосунда да атаандаштык абдан күчөп атат. Бизге келип аткан студенттерибиздин дагы агымы жылдан жылга көбөйүп атат. Ошондуктан келген студенттерибизге сапаттуу билим бериш үчүн биз мыкты кадрларды алышыбыз керек жана мыкты кадрларды даярдашыбыз керек. А мыкты кадрларды даярдаш үчүн мыкты адистер болуш керек. Ошондуктан биз быйылкы жылда эле быйылкы жылы дагы биз өзгөчө кабыл алып аткан мугалимдерди атайын комиссия менен алардын сабак өтүүсү, жаңы технологиялар менен байланышы, эң негизгиси ошол мугалимдик этиканы кармаган ар тараптуу чыгармачыл мугалимдерди тандап алып атабыз. Мына жакында эле мына биз атайын кабыл алынган мугалимдерди ошол окуу жай тарабынан уюштурулган комиссия тарабынан тандоо кылып атабыз. Ал тандоо атайын камералар орнотулган кабинеттерди өткөзүп атабыз. Конкурс жүргүзүп. Эгерде ошол конкурста нараатчылыгы боло турган болсо, атайын ошол тартылган камера аркылуу ал өзүн далилдеп берсе болот. Ошондуктан мен ойлойм, окуу жайлар үчүн дагы кадрды тандоо бул эң жогорку деңгээлде болуш керек. Биз ошого колдон келишинче аракеттерди жасап жатабыз. Жакшы агай. Ал эми сиз бүгүнкү күндө университеттин жалпы материалдык техникалык базасын, чарбалык иштерин жогорку деңгээлде чыңап, коомчулукта чарбакер, мыкты менеджер, ректор деген ат менен таанылгансыз да. Азыр көпчүлүгү сизге мыкты чарбакер жана мыкты менеджер деп айтышат. Айтсаңыз, биздин дал ушул ОШМПнун жеке бюджети салыштырмалуу башка окуу жайлардан азыраак, өтө көп эмес. Бирок сиз канткенде акчаны үнөмдөп, материалдык техникалык базаны чыңдоого жумшап жатасыз. Дал ушул финансы тармакка келгендеги маселелерди кантип чечип жөнгө саласыз? Албетте, эми жетекчи ар тараптуу болуш керек. Жетекчи ошол окуу жайда эң биринчи жоопкерчиликтүү адам. Окуу жайдагы сапатка болсун, материалдык базага болсун, ошол окуу жайда болуп аткан аракеттер. Өзгөчө биздин окуу жай бул педагогикалык окуу жай болгондуктан биз ар тараптан үлгү болушубуз керек деп эсептейм. Себеби коомдо өзү мугалимдин ролу дал ошондой деп эсептейм. Эми албетте биз өзүбүздүн салыштырмалуу бюджетибизге карабастан биз ошону өз учурунда ар бир иш кылып атканда тыкаттык менен анализдеп ачыкча жана ыксыз чыгымдарды токтотуу, коротпоо, аны мүмкүн болушунча ушул өзүбүздүн материалдык базага жумшаганга аракеттерди жасап атабыз. Жана менин девизим өзүңүздөр жакшы билесиздер, жылда өзгөрүү болбосо, жылда өнүгүү болбосо, анда биз кетишибиз керек деген принцип менен иштейм мен. Ошон үчүн мен ойлойм, жылда ошол өзүбүз пландап аткан иштерибиздин бардыгын атайын мыйзамдын негизинде аткарып атабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошо чарба иштеринде бардык иштер бул мамлекет тарабынан бул сатып алуулар, бул тендер аркылуу өткөзүлөт. Мына ошондо дагы биз реалдуу өткөзүүгө аракет кылып, жана ошол тендерден үнөмдөлгөн акчаларды кайра ошол мугалимдерибизди стимул катарында, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, эгерде илимдин докторлугун жактап келсе, ага биз 100 000 акча беребиз. Илимдин кандидаттыгын жактап келсе, биз бир жолу 70 000 акча беребиз. Андан тышкары эң мыкты иштеген мугалимдерибизге дагы өзүңүздөр билесиздер, атайын жылда атайын санаторияларга жөнөтүп, мыкты инновациялык сабактарды уюштурган конкурстарда дагы алдыңкы орундарды алган мугалимдерибизге биз шарттарды түзүп келип атабыз. Ар дайым сыйлыктарды беребиз. Сыйлыктарды беребиз. Ошондуктан мен ойлойм, бул ар бир окуу жайдагы болсун, ишканада болсун, бул ар бир иш бул ошо жетекчиге дагы байланыштуу деген ишке мен толук кошулам. Себеби сен ар бир ишке көзөмөл кылып, ар бир ишке көңүл бурбасаң, анда айрым бир жак калып кетиши мүмкүн. Ошондуктан сапат, окуу жайдагы материалдык база, окуу жайдын айлана чөйрөсүн өзгөртүү. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына азыр дагы студенттерибиз үчүн заманбап жаңы
инновациялык багыттагы бир жакшы окуу корпусун баштаганбыз, Кудай кааласа ал бүтөр алдында туруп атат. Анын дагы биз ошол заманбап ылайыкталган бир шайкеш келген имарат кылабыз. Ошол жерде биздин студенттерибиз киргенде ал жерде окуй турган гана шартты түзсөк деген ниетибиз бар. Кудай кааласа ошол ниетибизге жетебиз деген ойдомун. ОШМПнун алдыга койгон стратегиялык пландары кайсылар? Кандай максаттарга умтулат? Кудай кааласа биз өзүбүз атайын 5 жылдык стратегиялык пландарды кабыл алганбыз. Биз ошол биринчи планыбыз ушул педагогикалык багытта окуу жай болгондуктан ушул эсенги мамлекеттердин ичиндеги эң алдыңкы педагогикалык университетке кирүү. Экинчиси бул дүйнөлүк багытта биз атайын студенттерибизди ушул эл аралык деңгээлдеги окуу жайларга жөнөтүп, мобилдүүлүктү күчөтөбүз деген ойдобуз. Андан кийин өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушу биздин студенттерибиз коомубуздагы атаандаштыкка туруштук берген, ар бир өзү сүйгөн адистик боюнча мыкты кадрларды даярдасак деген атайын пландарды кабыл алганбыз. Мына ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Андан тышкары бизде дагы эң негизгиси, мурда бизде бар болчу, бул билим берүүдөгү атайын комплекс. Бала бакча, мектеп, колледж, жогорку окуу жай деп. Кудай кааласа биз келечекте мына ошону дагы пландаштырып атабыз. Ошол мектеп, бала бакча, колледж, жогорку окуу жай катарында. Кудай кааласа ал дагы биздин бир приоритеттүү иштерибиздин бири деп эсептейм. Сиз 3-чү чакырылышта дагы коллективдин 100% колдоосу менен кайрадан ректор болуп шайландыңыз. Акыркы мөөнөттө иштеп жатасыз, агай. Өзүңүздүн жеке пландарыңыз кандай? Деги эле билим берүү айдыңында каласызбы же башка жака башпагайын деп ойлойсузбу? Биринчиден мен ушул эфирден пайдаланып мен жамаатыма чоң ыраазычылык билдирем. Мына атайын колдоп, кайрадан ишеним көрсөтүп, абдан чоң ишеним менен колдоп беришти. Кудай кааласа ушул ишенимди дагы бир жогорку деңгээлде аткарам деген ойдомун. Андан кийин келечек планым ушу Кудай кааласа мен ушу кызматтык срогум бүткөндөн кийин мен профессор катарында ушул окуу жайда студенттерге билим берип, жана илим чөйрөсүнө кызыккан балдарга жетекчи болуп берсем деген ойдомун. Себеби мен бул кесипти сүйөмүн. Бул кесиптен мен кете албайм деп ойлойм. Ошондуктан сөзсүз эле кызматта туруш эмес, кызматты да өз убагында берип, мен ушул катардагы ушул мугалим катарында калсам деген оюм бар. Демек, өз кесибиңизди өмүрүңүздүн аягына чейин аркалайсыз. Буйруса. Бул тилегиңизге жеттиңиз, агай. Эми эфирдин соңунда агай бизде сүрдөткөн суроолор деген атайын даярдалган суроолор бар. Бул суроолорго ооба жок же кыска гана жооп беришиңиз керек. Жалпы 20 суроо бар, агай. Өзүңүздүн мыкты жетекчимин деп ойлойсузбу? Жок. Жумушка кеч калып келесизби? Жок. Документтерге кол коюуда ар бирин такай окуп чыгасызбы? Окуп чыгам. Тойго кечигип барасызбы? Ооба. Мен деле депутат болсом деген ойлор жокпу? Жок. Сизди таарынтып коюу оңойбу? Болушу мүмкүн. Балдарыңызга жетиштүү убакыт бөлөсүзбү? Кээде. Ооба же жок? Жок. Келбетиңиз өзүңүзгө жагабы? Жагат. Кесиптеш агай эжекелерге жинденип урушасызбы? Кээде. Ооба же жок? Ооба. Өзүңүздү берешен адаммын деп эсептейсизби? Ооба жок? Жок. Спорт менен алектенесизби? Ооба. Жумуштан үйгө кечигип барганда жубайыңыз ачууланабы? Жок. Сууда сүзгөндү билесизби? Билем. Өзүңүздүн эң баалаган сапатыңыз? Жөнөкөйлүк. Жөнөкөйлүк. Мотиватор жана энергияга өтө байсыз. Сиз кимден аласыз? Мен ушул иштен алам. Жумуштан, э? Жумуштан. Жакшы көргөн киноңуз? Бакайдын жайыты. Канча өлкөгө барып келгенсиз? Бир нече. Бир нече дегенде?
Kança 10-15 өлкөгө бардым окшойт. Белек алганда же белек бергенде жакшы көрөсүзбү? Бергенди жакшы көрөм. Эң жакшы көргөн датаңыз? 22. 22. Бош убактыңызды кимдер менен өткөрөсүз? Досторум менен, үй бүлөм менен. Рахмат агай. Ушуну менен биздин сизге даярдалган суроолорубуз соңуна жетти агай. Алгачкы Мая көздү биз сиз менен куруп жатканга кубанычтабыз. Сиз келечек ээлеринин чоң жоопкерчилигин өзүңүзгө артынып жүрөсүз. Сизге бекем ден соолук жана ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Жана алдыда көптөгөн ийгиликтер, жетишкендиктер жана бактылуу күндөр сиздин жашооңузду коштоп жүрсүн. Рахмат чоң. Силерге дагы ишиңерге ийгилик каалайм. Дайыма чыгармачыл изденүү менен жүрүшүңүзгө мен тилектешмин. Рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен алгачкы берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кеп куржун телекөрсөтүүсү мындан ары дагы белгилүү инсандар жана мыкты жетекчи мугалимдер менен маек куруп сиздерге тартуулайт. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.